Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз орто кылым тарыхынан Германия 11-15 кылымдарда деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабактан балдар силер Германияда 11-15 кылымдарда айыл чарба шаарлардын өнүгүшү жөнүндө маалыматтарды аласыңар. Германиянын саясий абалы жана темадагы жаңы терминдер менен таанышасыңар. Изденүүгө, ойлоо жөндөмдүүлүгүңөрдү арттырууга тарбияланасыңар. Айыл чарба жана шаарлардын өнүгүшү. Балдар, силер көрүп турган Германиянын орто кылымдардагы картасы. Германияда орто кылымдарда же тактап айтканыбызда 11-кылымдан баштап токойлордун аянты азайып, айдоо жерлердин аянты көбөйгөн. Айдоо үчүн дыйкандар жер айдоо үчүн жеңил соккону гана пайдаланбастан дөңгөлөктүү оор соккону да пайдаланып башташкан. Дыйкандардын темирден жасалган эмгек куралдары көбөйгөн. Дыйкандар өздөрүнө керектүү болгон шаймандарды өздөрү жасап алышкан. Бара-бара Германияда чарбанын өнүгүшү кол өнөрчүлүктүн чарбадан бөлүнүп чыгышына алып келген. Бул сүрөттө көрүп турганыңардай эле кол өнөрчүлүктүн, сооданын өнүгүшүнүн негизинде шаарлар пайда болуп, шаарлардын саны өскөндүгү байкалган. Шаарларды сенорлор башкарып, шаар элине өз кысымдарын көргөзүп турушкан. 10-кылымдын аягынан баштап Германияда бардык уруулар жалпысынан немис эли деп аталып башташкан. Император өзүнүн бийлигин майда феодалдарга таянып чыңдаган. Ал эми ири феодалдар болсо императорго баш ийгилери келген эмес. Анткени алар мамлекеттик казынага салык төлөөдөн качышкан. Шаарлардын өнүгүшүнөн пайдаланып, өздөрүнө киреше булактарын издешкен. Бул мезгилде Герман императору Генрих IV Рим папасы Григорий VII менен мамилеси жакшы болгон эмес. Анткени алар епископторду дайындоо укугу үчүн көпкө чейин күрөшкөн эле. Бул абалдан пайдаланган ири немис феодалдары Рим папасы Григорий VII менен союз түзүп, Герман императору Генрих IV каршы көтөрүлүшкө чыгышкан. Көтөрүлүштө жеңилип калган Генрих IV өзүнүн жан жөөкөрлөрү менен бирге Италиянын Канноза сепилине көздөй жөнөгөн. Ал жерге баргандан кийин Герман императору Генрих IV көйнөкчөн жылаң аяк 3 күн Рим папасы Григорий VII кабыл алуусун күткөн. Сүрөттө байкаганыңардай эле Рим папасы Григорий VII Генрих IV кабыл алгандан кийин Генрих IV тизе бүгүп жалынып пападан кечирим сурайт. Кайрадан өлкөсүнө кайтып келгенден кийин Герман императору Генрих IV ири феодалдардын көтөрүлүшүн басып, кол топтоп, Рим папасы Григорий VIIге каршы согушка аттанган. Григорий VII турган шаарды талкалап, Рим папасы Григорий VII жеңилип калгандыгына байланыштуу ызасына азап тозокко чыдабай ал тез эле каза болгон. Балдар, ушул окуядан кийин епископтор императордун алдында дин кызматчылары тарабынан шайлана турган болгон. Бирок 12-кылымдан баштап Германияда мамлекеттик бийлик начарлап, көпкө чейин созулган
феодалдык бытырандылык башталат. Германиянын ири шаарлары өз алдынча башкарууга жетишкенден кийин борборлоштурулган мамлекетти түзүүгө кызыгышкан эмес. Германияда соода-саттыкты өнүктүрүү максатында Герман жеринде жайгашкан шаарлар өздөрүнүн түндүк германдык Ганза союзун түзүшкөн. Бул Ганза союзу бир гана Германияда эмес, картада көрүп турганыңардай бир нече Европанын шаарларында өздөрүнүн кеңселерин негиздешкен. Мисалы, Лондон, Каунас, Стокгольм, Новгород жана башка шаарларда Ганза союзунун кеңселери жайгашкан. 14-15 кылымда Германияда борборлошкон саясий бийлик болгон эмес. Княздар экиге бөлүнүп, алардын бир тобу императорду шайлоого укук алышкан. Императорду шайлоого укугу бар княздарды курфюрст деп атап коюшкан. Ошентип Карл IV император болуп шайлангандан кийин Ыйык Рим империясынын негизги закону Алтын була иштелип чыккан. Алтын булада жазылган мыйзам боюнча княздар сот бийлигин жүргүзүү, салык жыйноо, тыйын чыгаруу, кем байлыктарды иштетүү укуктарына ээ болушкан. Ошентип Германиянын орто кылымдагы тарыхында саясий абалы бул бирдиктүү борборлоштурулган бийлик болбостон, княздар Германияда узак убакытка чейин өздөрүн кожоюн катары эсептешкен. Бул сүрөттө силер көргөн ошол Алтын була мыйзамын чыгарылгандыгын көрүп турасыңар. Анда балдар, тема силерге түшүнүктүү болсо, бышыктоо үчүн тапшырмаларды аткарууга аракет кылгыла. Бышыктоо үчүн тапшырма силерге терминдер берилген, китептен окуп, өндүргүч күч, эволюция, Канассага баруу, Ганза, курфюрсттар, Алтын була деген жаңы түшүнүктөрдүн аныктамасын жазууга аракет жасайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Окууларыңарга ийгилик.